Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Бардык атактанк Аллахка гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, акылман, данышман, залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга гана болсун. Илим, билимдин, адеп, ахлактын, талим, тарбиянын оргуштаган башаты булагы, ак өргөөсү, ак ордосу болуп эсептелген пайгамбарыбыздын үй бүлөсү жана сахабаларына. Чыйырынан адашпай, изинен чыйырынан адашпай басып, Куранды жана суннаны бизге эстафета катары биринен улам экинчисине тапшырып отуруп, бизге жеткирген. Жана бүгүнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнү өткөрүлүп жаткандагы саамалыкка күбө болуп отургандардын баарына Алланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Үй бүлө бекем, эл бекем. Элдин, журттун, өлкөнүн бекемдиги, анын бүтүндүгү, тазалыгы, үй бүлөнүн бекемдиги жана тазалыгы деген сөз го менимче. А бирок үй бүлөнүн бекемдиги жана анын тазалыгына себеп болгон нерсе негедир көмүскөдө калгандай. Албетте үй бүлө бекем болсо, өлкө бекем. Бирок үй бүлөнүн бекем болушуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына мынтип айтты. Ар бир диндин өзүнө жараша кулк мүнөзү бар. Кээ бир динде адамдар чычканга сыйынса, кээ биркилер уйга сыйынат. Кээ биркилер таптакыр эт жебейт. Бул алар өзү тандап алган дининин мүнөзү. А бирок ислам дининин бир мыкты мүнөзү бар, ал уялуу деди пайгамбар. Уялчаак үй бүлөнүн үй бүлөлүк куту эч качан кетпейт. Дайым ал туруктуу, бекем үй бүлө. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйман жана уялуу, арнамыстуу болуу, алар бири-бирине эриш, аркак, ынак, эгиз, киндиги туташ жолдоштой. Бири кетсе эле экинчиси сөзсүз түрдө аны ээрчип кетет деген. Ыйман, уялуу, уялаган үй бүлө албетте бекем. Андан кийин өлкө, анан эл бекем буюрса. Билесизби, апалар, эжелер, сиздер жөнүндө пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне деделе? Биз жаз келип көктөм чыкканда жайытты карап, мына бул бейишти карачы. Биздин кокту колот, аскалуу тоолор, зоолор бейишти элестетет дейбиз. Канчалык мактабайлы жаңылышабыз. Анткени ар бирибиздин үйүбүздө бейиш бар. Бирок тилекке каршы аянычтуусу, кээ биркилердин бейиши небак топурак жамынып жерде жатат азыр. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам улуу казатка сахабаларын кас катар тизип, ар биринин карыз, аманаты бар жок экенин тастыктап, ар бири менен учурашып келе жатканда бирөөсүнөн сурады. Бар беле атаң менен апаң деделе. Ооба бар. Кайтанда сенин бейишиң атаң менен апаңдын таман астында. Сен казатка чыгып бейиштик боло албайсың дегени. Апабызга кызмат кылсак, анда үй бүлө бекем. Апабызга кызмат кылсак, анда менден тараган урпак бекем. Урпак таза, урпак бекем, демек ал эл бекем.
Sizlerge kızmat kılуу menen kanday gana ийгилик, çoğun bakıtка жетишибизди пайгамбар мынтип түшүндүрөт. Bir günü men uyku soğunun ortasında söyönüp, giçine gözüm ilingensidi. Meni eki erçitүүчү alıp jönödü. Allah maga beyiştin ırahatın görsötüp, ahırı bir jerge gelgende, mukam ündü, bulbul ündü, karının hafizin Kur'an okup atkanın ugup kaldım. Maga taanышын, бирок атын айта албай атам. Анан мен анда жанымдагы эки периштеден, жанымдагылардан ким эле ушул ким эле мага тааныш, бирок атын атай албай атам. Ким эле десем, бул Хариса ибн Нуъман деген. Нуъмандын уулу Хариса. Караң. Качан гана пайгамбар ордунан тургандан кийин мечитке кирип, "Каякта Хариса, каяктасың?" деди. Анын жанына барып пайгамбар аркасын таптап, "Кадаликумул бирр ва кадаликумул бирр." Апага кызмат кылуу мына мындай болуш керек. Энеге кызмат кылуу мына мындай болуш керек деп кайра аркасын таптады. Энеге кызмат кылган эр азаматтын албетте үй бүлөсү туруктуу жана бекем болот. Uyayna деген tabi'in apasının o Uyayna деп çakırganına mına baratam, mına apa baratam деп apasının çakırgan ününün katurak жооп берип алганdığı üçün kayra жерге çögölüp otura kalıp aябай эки муштумун tүйүп жер чапчып туруп анан ошол жерден ант ичкен. Allah'ım senin atın менен ант ичип айтам, апамдын мага çakırgan ününün biigirээк жооп берип алгандыгым үчүн сөзсүз түрдө эки кулду азат кылып анан senden keçirilem деген. Кара кандай сонун урпак өткөн. Мына буларды ошолордун үй бүлөсү бекем, эл бекем деп айтса болот эле. Алардын доору алтын муун болуп өтүп кетти. Ал алтын муунду куруу биздин колубуздан келет. Дал ошол биздин аркадагы экрандагы үй бүлө бекем, эл бекем деген теманын негизинде ар кандай иш-чараларды өткөрсөк буйруса, бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү албетте эл да бекем, эл да бүтүн, эл да таза, эл да туруктуу болот. Билесиздер, Абдуллах ибн Аббас кандай гана сонун инсан. Bir rivayette Abdullah ibn Mes'ud. Kanday gana sonun insan. Apası jönünde sahabalarga aytıp berse, arganday insandı tamşandırat. Arganday insandın gözünen jaş ağıza süylöp koyuçu. Birok kaçan gana apasının aldına gelip tamak bışırıp berip atkanda, apası arganday nerseni uğulunan sorasa, je baş ikigenin, je жоқ degenin sahabalar görçümez. Kaçan gana sırtka çıkıp durup, sizler uksаңар керек, апам мага эмне деди деп сурачу эле. Окуй, апаңа өзүң тамак бербедиңби? Азыр эле эмне деген укпадыңбы десе, мен апамдын алдына барганда кадимкидей дүлөй болуп калам. Эмнеге десе, кадимкидей жие көтөргөн кашыгым апама жакпай калса, же бир кыймылым жакпай калып, Кудайдын анан апамдын назарынан калып калыштан корккондугумдан апамдын эмне дегенин билбей калам дейт эле. Мына бул муундун үй бүлөсү бекем, анан анын жашаган эли да, журту да, өлкөсү да бекем. Билесизби? Ата-энени ыраазы кылып аткан учуруңузда сизден Аллах ыраазы болот. Сиз ата-энеңизди ыраазы кылып бүткөнгө чейин, ата-энеңизди ыраазы кылып үй бүлөнү бекемдегенге чейин эле Аллах сизден ыраазы болуп үйүңүздү бекемдеп коет. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ридаллахи фи ридал валидейни. Аллахтын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгына гана чектелип токтоп турат. Кайсы бир перзентке ата-эне эле ыраазы боло турган болсо, ал перзенттен анын урпагынан Аллах ыраазы. Аллах кайсыл үйдөн, кайсыл эркек аялдан ыраазы боло турган болсо, анын үй бүлөсү бекем, эли бүтүн болот. Бирок бир шарт.
Bizde enesin görüp kızını al degen nakıl gep var. Al 9 ay boyu kursağına balasın kötörüp eç kaçan omurtkam sızdadı ke 1-2 sekund ala turç sen dep jügün eç kimge ıra körbөгөн ene özünün bütündöy münözün balasına ötkörüp bütüp anan törөйдү. Enesi kayсыл münözge kalıp tansa, kızı da uğulu da oşol münözge kalıp tangan degen nakıl gebele. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem enesin görüp kızın al. Enesiyle mıhtı taza bol oturgan bolsa, kızı da sağa mıhtı übülü bolup bir alat. Kebrikiler güyü jubayım koş boylu olup kaldı. Emi bala tarbiyalan emi okuvatam, kitebin okuvatam, bala tarbiyaloo jönünde arga sabaktarga katışıp atanlar. Bala geç kalat. Bala tarbiyaloonu jigitler boloçok koluktusun tandoo menen, kızlar gelecekteki güyösün izdөө menen bala tarbiyaloonu baştaş gerek. Oşon üçün İslam alımlar takva kızdı eç kaçan izdebegile. Takva kız çınığı erkeklerden aldынан tabıladı. Çınığı takva atan izdegile. Çınığı takva erkek atan izdesenger, anın üyünde tarbiyalangan takva kız sağa mıhtı takva bülö bolup bir alat degen. Andıktan übülö bekem, el bekem boluş üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Affu an nisa'in nas ta'uffu nisa'ukum. Ey erkekler, çoğuçun ayaldardan namısыңарды taza karmagla. Oşonda silerдің da jubayыңар göçögö çıkkanda çoğuçun erkekler silerдің jubayыңарга tigilip suqtanıp kadalbaydı. Übülö bekem, el bekem. Übülö bekem boluş üçün ata kadimkede salih anan muslih boluş gerek. Salih degen al jakşı erkek, saliha degen al jakşı ayal. Biroq muslihçi özüle oңdolgon erkek, özüle oңdolgon ayal ata ene bolup kalbastan uulu menen kızın söz türde oң jolgo tarbiyalay turgan ata ene bolmoyunça eç kaçan übülö bekem bolboydu. Hazrat Ömer alımlar oturat. Sahabalardan arasında ekele sahaba bolgon, öz köz jaşı menen betine no tüşürüp koygon. Kimi özkö bıyladık, arıkça çıkargıday. Ekele sahaba bolgon, biri Hazrat Ömer, biri Hazrat Abu Hurayra. Köp ıylagandığınan alardın betine kadimkidey no arıkça düşüp kalgan. Hazrat Ömer günüge özünün kengsesinde ıylap, göbün oylantıp koyçu. Bir gün ağa sahabalar jinalıp gelip, emnege ıylap atas, bürödön karızsız bı, je bürö kapa kıldı bı, dese, jok. A emnege dese, bilesiңер bı, men Nurdu Maydina şaharında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin janında, müminlerden amiri degen nam menen jaşap, birok menden Irak'tagı, Irak şaharında, üstüne jüg artılgan eşek oңdolbogon jolda bara jatıp, oңdolbogon joldun angegine butun tüşürüp alsa, kıyamatta Allah oşol üçün azaptasa emne kılam dep korkkondugumdan ıylap atam degen. Eşektin kanagın butu üçün ıylagan Hazreti Ömer'dan alına turgan sabak, bugün bizdin kebir übülöde uğulubuz menen kızыбыздын жүрögü imandan kuruk. Anteyin desek, ata menen apanın özünün tarbiyası tayqı. Ankeni Arap elinde bir ır var, men anın kırgızçasını aytayın. Arapçası İza kana rabbul beyti deffan bid-darib ve dariben biz-zaf feşeymetu ehlihi ar-raqs. Üydü ata domburaçı bolsa, kalganın büt bardığı biçi bolat degendey. Ata menen ene kaysı tarbiyada mıhtılanıp gelse, anda anın uçağın ulagan uğulu menen kızı sözsüz türde imandı bolup çoğoyot buyursa. Hazrat Ömer
Hazrat Umar bir günü jarık dünya menen koş aytıştı. Anın orduna Hazrat Osman gelip halife boldu. Hazrat Umar'dın jasap bütkön, jasap atkan, jasap ötkön işlerini Hazrat Osman ulantmakçı bolup, jardamçılarından Hazrat Umar kaysil işlerdi jasayt ele dese, şaардын çetindegi alaçıkta jaşagan ançamça jakır jesirlerden alap alın sorap, kol kabış kılıp jardam berip turuçu ele dedi. Hazrat Osman bardı. Bir kempirdin üyüne varıp, kartayıp kalgan, gözü sokur, ordunan jılalbagan, uşul kempirge emni beretele dep Hazrat Umar'ın jardamçıdan sorasa, daima koluna kurmanı karmı alıp, oşul kempirdin ozuna salıp toygunça toygozup anan getetile dedi. Hazrat Osman anın janına bayqosuz oturup, akırın kempirdin ozuna kurmanı salıp, emele kolun jerge koyup koyboy, iki çayınagan kempir, Hazrat Osman jaka tigilip turup, arkasın tap-tap, Hazrat Umar kaytış bolgon bu dedi. Kara, kurmanı iki çayınagan Hazrat Umar'dın ölümün bilip atat. Hazrat Umar kaytış bolup ketdi be, dedile. Osman çöçüp ketdi. Kayaktan bildiniz dedile. Oğuzuma salıngan kurmanın danegi çıkarılbay salınıp atat dedi. Hazrat Umar kurmanın danegin çıkarıp maga ayabay mıcıgıp jumşartıp turup berçele, sen çoğuçundaysın go, maga bere turgan tamaktın kayсын kanday ekenin bilbey atasın. Oşoga karaganda Umar ölgön go dedi. Kagılayınдар, mıktı tarbiya berüçü atalar, mıktı tarbiya berüçü eneler çındap ketip kalgan. Emi uluğuz menen kızыбызга тирүү туруп, тарбиябыз, өзүбүздүн тарбиябыз тайкы болуп, перзентибизге тирүү өлүк ата, тирүү өлүк эне деп эсептелбейли. Тирүү тарбиячы ата, тирүү тарбиячы эне деген наам менен эле жашайлы. Үй бүлө бекем, эл бекем. Апалар, эжелер, карындаштар, билесиз бе? Сиздер качан уялчаак болосуздар? Намыстуу эркектин аялы уялчаак деген накыл кеп бар. Кагылайын аталар, агалар, достор, энелер, намысыңарга бекем болгула. Аялыңарды коргой билгиле. Аны жаап тоскула. Фатиме энебиз пайгамбардан 6 ай кийин кайтыш болгон. Ал бир күнү кыңкыстап ооруп жатып калганда дайым кабар алып турган досу Асма энебиз кирген. Ал жанына отурганда, кагылайын досум, курбум, бир нерсени колаңа шыбырап айтайынчы деди. Мен өлгөндөн кийин кепиндейсиңер да туурабы? Ооба. А бирок кепинделип табутка коюлганда негедир аялдык көкөрөгүм бир аз билинип калышынан уялып атам деген. Өлгөндөн кийинкисинен уялып атат. Бир нерсе кылып калыңыраак нерсе жап, жаназа окуган эркектердин алдында көкөрөгүм билинбей турган болсун деди. Асма энебиз айтып атат, мен таптым, кайгырбаңыз, мен таптым. Анткени биз Эфиопияга көчүп барганда, алардын каада салтында табуттун эки аяк жана баш жагына наристе бөлөп тербетилген бешиктин жан жыгачындай ийгилген жыгачтарды коюп туруп, үстүнө материал таштайт экен дедиле, ошондой кыл деди. Өлүп, жуулуп, жаназа окулуп, анан ошол ичине коюлганда эч бир нерсеси көрүлгөн эмес. Фатима энебиз ыраазы болуп, эй жараткан Алла, менин денемди бек жана тосук жабык кылганга жардам берген ушул досумдун абретин эки дүйнөдө тең жаап койгун деп дуа кылган. Апалар, эжелер, силер эле уяттуу жана уялчаак болсоңор, анда үй бүлө бекем, эл бекем болот буюрса. Айше энебиз пайгам bir minut vaqtim var. Ayşe enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötüp ketkenden
Пайғамбарыбыз өтіп кеткеннен кейін Айша енеміз айтады, мен пайғамбардың денесі көмілген бөлмеге кадимкидей жолугумду чечип коюп кирчелем. Анткени бул күйөөм да дечүмүн. Bir күнү мен таянар тоом болгон атам кайтыш болду. Ата деген кандай тирек, кандай жөлөк. Атам да Расулулланын аяк жагына коюлду. Анда деле жолуксуз кирип жүрдүм. Анткени ал менин атам да дедим. Bir күнү таң зардамага күтүүсүздөн суук кабар келди. Арадан кыйла жыл өткөндөн кийин албетте. Эшикти кылдады. Ичинен ким бул десем, мен Абдулла, Умардын улумун. Атам шейит болгон ата окшойт. Оң капталы айрылып жатат. Сизден сурады. Расулулла менен аяк жагына келип жатсам, Hazrat Абубакырдын аяк жагына келип жатсам болобу деди. Өзүмө сактап жүргөн бош орунду өзүмдөн көрө ошого ыраа көрүп бердим. Тагырагы, кыскарагы жубулду, кепинделди, жаназа окулду, анан ошол жерге алып келип коюлду. Hazrat Умар атам менен Расулланын аяк жагына жаткандан кийин ошол бөлмөгө кирсем, жуулук салын анан бетимди чүмбөттөп кирип кала турган болдум дейт. Жер астындагы чоочун эркектен уялган, уялчак, ыймандуу Айша энебиздин урматтуу урпагы апалар. Таман астыңыздарга катылган бейишке татыктуу эле жашасаңыздар, анда албетте үй бүлө бекем, эл бекем. Сөзүмдүн аягында, эгер кимиңер атаңарды пайгамбарга тааныткыңар келсе, анда салават айткыла. Анткени пайгамбарыбыз ким мага салават айтса, Аллах анын салаватын мага жеткирүүчү өкүл периштелер жөнөтүп коет, мага улам алып келип турат. Баланчынын уулу баланчыдан, баланчынын кызы баланчыдан деп. Келгил анда бир салават менен сабакты аяктайын. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şeň boljaňyzlar men. Saýdulga Sacı Doolow ustazybys. Bar bolňyz.